Эркиндик бульвары шаардыктардын эс ала турган сүйүктүү жайы. Жайкысындагы салкындыгы менен адамды өзүнө тартып турат. Жайкалып өскөн жашыл бак көркүнө чыгып турушунда Сабыр Кудайбергеновдун 26 жылдан берки талбаган мээнети чоң. Эки уулу менен бирге бульвардын темир жолдон жибек жолуна чейинки аймагын карайт. Март айы жаңыргандан тарта күжүр менен эмгек башталды. Көчө салдык сууну. Анан арык тазалап атышат балдар. Арыкты болсо 1-марттан баштап бүт зеленип туруп тазалап атат. Бүт өзүбүз первый майскилер. Жакшы эле балдардыкы ошол. Эртең менен 7-ден кечки 5ке чейин иштешет балдар. 1-май районунда ирригация каналы жалпысынан 93 чакырымга созулат. Ал аркылуу парктарды, трасса жээгиндеги бактарды, газондорду камтыган 100 гектар аймак сугарылат. Бүгүнкү күндө азыр 60% ирригациябыз тазаланып бүтүп калды. 1-апрелден баштап ушу Горбаткос тарабынан суу берилет. 1-апрелден баштап ушу сугат иштерин баштайбыз. Бишкек Жашыл Чарба ишканасы жыл сайын 90 чакырымдан ашык магистралдык каналдарды, 80 чакырымга созулган дренаждык түтүктөрдү тазалайт. Мунун натыйжасында шаар аймагындагы бардык бак-дарактар менен жашыл чөйрө көрккө бөлөнүп суу ичет. Бүгүнкү күндө ар бир райондон 2-ден 1ге ада бир 7-ден 14-15 бала түзүлүп, именно азыркы күндө ирригацион түтүктөрдү тазалап жүрөт. Өзүңүздөргө белгилүү уже бул чоң трассадан өткөн жерлерде ошол жерде кум кыштай тазалыкпагы кум сеп, кум чачып калган жерлер бар. Ошолор толуп калат. Ошо кар эрип баарысы көрүнүп калды. Ошо ирригацион түтүктөрдү полугу менен жогору жактан баштап ылдыйды көздөй тазалап кетишет. Анткени себеби биз суу жогору жактан агып келет. Ошон үчүн жогору жагынан баштап тазалап ылдый түшүп келатышат. Ушул сыяктуу жазгы тазалоо иштери Бишкектин башка райондорунда дагы аткарылат. Сугат алдында толуп калган түтүктөрдөн тонналаган таштанды чыгарылууда. Шаар башкармалыгы жарандар колдон келсе арыктарга таштанды ыргытпай жоопкерчиликтүү болушса деп чакырууда. Тариел Чуңгулов, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.